Каракөл Жалал-Абадтын эң жаш шаарларына кирет. Жана гидрокурулушчулардын борбору деп айтып келишет. Анткени шаарга жакын тоонун аркы бетинде эле Орто Азиядагы эң ири Токтогул ГЭСинин дамбасы орун алган. Ал эми Сооронбай Жээнбеков ушул жылдын башында өлкөнүн стратегиялык маанидеги гидротүйүнүн реконструкциялашына старт берди. Анын жыйынтыгы менен Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 240 мегаваттка жогоруласа, эксплуатациялык мөөнөтү дагы 40 жылга узарат. Демек, каракөлдүктөр үчүн сыймыктанууга дагы бир себеп кошулууда. Гидрокурулушта Шевелев Владимир Николаевич деген депутат болгон жогорку кеңештин 1995 жылы ошондо Сооронбай Шарипович дагы депутат болгон бирге. Ошо киши менен тыгыз иштеген, ошо кишиден көп энергетика боюнча гидрокуруу ГЭСтерди кантип куруш жөнүндө көптү сурап билген да. Анан кийин биз азыр ишенебиз да. Каракөлдүктөр Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгы менен өзгөчө сыймыктанышууда. Анткени өздөрүнүн аймагынан иштелип чыккан электроэнергия Өзбекстан жана Казакстанды айландырбай түз алынып калды. Ал эми Сооронбай Жээнбеков каракөлдүктөр менен жолугуп жатып, дагы бир жакшы кабарды угуза кетти. Жакын арада Камбарата бир ГЭСи курулуп калышы мүмкүн. Бүгүн коңшулар энергетика тармак боюнча Кыргызстан менен алака түзүү керектигин билип жатышат. Мына бул дагы башталганын алдында турат. Буюрса ушул иштер башталса, бунун бардыгы Каракөл шаарында ушул жерде иштеп аткан жаштарга жумушчу орундар түзүлөт. Буну дагы буюрса тездетебиз биз, артынан түшөбүз. Энергетикалык көз карандысыздыктын алкагында быйыл Бишкек жылуулук борборунун модернизациясы аяктады. Жаңыланган жеп атамекендик көмүргө ылайыкталган деген кабар албетте бүтүндөй таш көмүрдү кубандырбай койбойт. Анткени аймактын Кызыл Алек эбегейсиз көмүр запастары бар. Билесиздер, ТЭЦ бүттү. Быйыл көбөйтөлдү дегенбиз. ТЭЦке 1 миллион тонна көмүр керек. Ошонун 5.000 тоннасы сырттан келет. Ошо сырттан келгенди токтотобуз. Кийинки жылдан баштап таш көмүргө дагы ТЭЦке көмүр алганды көбөйтөбүз. Ошо менен экспортко жолдо чабыз. Ошо менен көмүр өндүрүү дагы таш көмүрдө жолго коюла баштайбыз. Буга көңүл бурабыз. Бул сөздөр куруу ада эмес. Сооронбай Жээнбековдун өкмөт башында турган иштеринин жыйынтыгы. Бүгүн кыргызстандыктар өзүн кызматта көрсөтө алган, тажрыйбасы мол талапкерди колдош керек экенин түшүнүп жатканы байкалууда. Кому верить? Один говорит лучше. Кимге ишенебиз? Биз кол сөзөргө эмес, жасаган ишине ишенели. Мамлекетке бирдемке жасап жыйынтыгын берген, башкалар иштетпей койду деп арызданбаган талапкерге добуш берели. Ушул аргументтер Сооронбай Жээнбековду колдогонго негиз боло алат. Сооронбай Шарипович ар бир аймактын маселесин жакшы билгендиктен экономикалык эле эмес, социалдык көйгөйлөрүн чечүү жолдорун айтып берди. Бул аймакта Жээнбеков өзүнүн татыктуу талапкер экенине күмөн санаткан жок. Сооронбай Жээнбеков, кыргыз көчү жолун улайт.